Саламатсыздарбы, урматтуу партнерлор? Мен таштаган ссылканы басып кирип, бул жерден сиздер өзүңүздөрдүн номер заказыңыздарды жазып, статус заказ текшерсеңиздер болот. Товарыңыз складтабы, же болбосо жолдо келе жатабы, офиске келдиби, ошонун баарын бул жактан көрсөңүз болот. Мой офиске кирсеңиз, мои продажи жерден сиздин эрден башталган 11 цифра номер заказыңызды көчүрүп аласыз. Аны бул жака жазасыз дагы, мынадында турат го, R2006 13 деп. Ушундай кылып бул жака копировать этип жазып, найти заказ деген жашылды бассаңыз, трек номер деп 62-66 деп чыгат мындай. Аны копировать этип аласыз дагы, мына перейти на сайт DPD деп турбайбы? DPD'нин сайтына кирип текшеребиз. DPD биздин Новосибирскийден бери товарыбызды алып келген компания. DPD'нин сайтына кирсек, ошол жерден бардыгын биз билип турабыз. Найти бул жерге карасаңыздар, номер отправки деп турат. Ошол жерге азыркы трек номерди коюп, вставить кылабыз дагы, найти дегенди басабыз. Бул жакта алдабайт эч ким, андыктан ушундай кылып үйдө отурсаңыздар болот. Бул жерди карасаңыздар, бул номер заказа каякта жүрөт дей турган болсок, номер заказа жолдо экен. Оштогу офиске келе турган товар экен бул. Новосибирский Ош деп турат. Эгер Бишкекке келген болсо, анда Бишкектеги офистерге түшө турган товар болгондо, бул жер Ош эмес, Бишкек деп турмакта, бул жер Ош деп турат. Мындайча айтканда мага келет. Көрдүңүздөрбү, бардыгын ушул жерден көрсө болот. Вес, килограмм канча штук, канчасындан чейин келет. Бардыгы ушул жерде. 18 июнда чыккан экен. Мына ошолордун баарын история состояния деп турбайбы, состояние деп. Ошол жерди бассаңыздар, качан чыкканы көрүнөт да. Мынакей 18 июнда заказ оформлен болгон экен. Андыктан 25-26ларына чейин казакстанский таможня жакшы эле болуп турса, бат эле келип калат. Эми мен сиздерге дагы бир номер заказын текшерип берейин. Кече эле жакында заказ кылды, 19 июнда. 2 күн болуптур заказ кылганына. Аны да текшерип берейин, эмне деп чыгат экен, мынакей 19 июнь деп турат, көрүп алыңыздар. Бул жака кирип, аны дагы коюп, найти заказ дегенди басабыз, андан кийин трек номер чыгат, ошол трек номерди копировать этип алабыз дагы. Бул жерде көрдүңүздөр, трек номер чыкпады. Себеби бул складта эми гана толукталып, салыштырылып жатат товар. Коробкага салат да, мындайча айтканда. Көрдүңүздөр, ушинтип чыгып калат. Эми дагы мен сиздерге бир номерди текшерип берейин бул жерден. Так, азыр карайлы, мынакей 23 майда заказ кылган номерлер бар экен да. Ошону мен сиздерге текшерип берейин. 23 майда заказ кылгандардыкына бүгүн 21 июнь болуп атат, дагы деле жок болуп атат. Булардын заказы каякта экен, азыр көрөбүз. Айсалкындын номер заказасын копировать этип алдым дагы. Азыр кайрадан баягы сайтка киребиз, статус заказа. Баарын дагы эле ошол ставить кылабыз, найти заказ, трек номер, копировать этебиз, кайра эле DPD'нин сайтына киребиз. Номер отправки
жазыңыздарды күтүңүздөр. Офиске чалсаңыздар пайда чыкпайт, себеби офистеги адам өзүнө товар качан келерин билбейт. Андыктан товар келгенде офистеги адамдар сиздерге чалат, эч кыжалат болбоңуздар, үйдө отуруп ушинтип билип алсаңыздар болот. Саламатта калыңыздар.